Жаштар кийимин өзгөрсө, эскисин тойдо ырдоого даярданышууда. Биз өзүбүздүн мурдагы кийиминди умутта калтырбай, тойлордо да түзөштүк. Бар келди. Elimizi zanneyle beraber Allah olsun beykende Saklar geldi bizim ata baba Hey algalay ver Ata kısın yolunda Örtünde ver olunda Örtünde ver olunda УКМК башчысы Камчыбек Ташиевдин 2020-жылдагы видеосу тарады. Сиздин Адахан Кимсанбаевич жөнүндө көз карашыңыз кандай? Урматтуу шайлоочулар, мен Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду эч жамандабайм. Жамандаган эмесмин дагы. Себеби ал дагы элдин журттун сыйына татаган, элдин журттун урматына татаган биздин кыргыздын белдүү жигиттерибиздин бири. Биз бири-бирибизди жамандап, бири-бирибизди жаман сөздөр айтып, эч качан айбир таба албайбыз. Тетирисинче ошол белдүү жигиттер баарыбыз биригип алып туруп, жакшы иштерди кылышыбыз керек. Анан кийин жанагы чагымчыларга кошулуп, бирөө сени ушинтип айтты деп, бирөө сени мынтип айтты деп, бири-бирибизге жаман сөздөрдү айткандар, чагымчынын сөзүнү кабыл алып, башкага айткан, сен өзүң чагымчысың дейт. Ошондуктан мен ойлоймун, Адахан Кимсанбаевич бул маселенин баарын билет, ал деле ушундай ойдо болуш керек. Ал киши бүгүнкү күндө менин атаандашым катары айтам. Атаандашым. Адахан Кимсанбаевич жана башка партиялардын баардыгы бүгүнкү күндө менин атаандашым. Бирок биз кыла турган ишти булар кыла албайт. Биздин колубуздан келген, биздин духубуз жеткен, биздин акылыбыз жеткен, биздин жөндөмдүүлүгүбүз жеткен ишти булар кыла албайт. Ошондуктан Кудай кааласа бизге добуш берсеңиздер, ал жигиттер жерде калбайт деген ойдомун. Казакстандын Актау облусунда болгон эки иттин тою интернетте талкуу жаратты. Жарайсыңдар, молодцы. Эми эки тилде сүйлөйтүн болдук го. Арамызда конактарыбыз бар, сол үчүн айбеттеңиз, арасында орусча сүйлөп берели. Ал конактар дайынбыз бар, Майжүректи күтүп алууга. Ал давайте енді дөңгеленіп отырмай, осы жерде Майжүректі балапандармен қарсылайық. Майжүректерім, астандарым. Пакистанда темир жол бекетинде теракт болуп 24 адам каза таап, 46 киши жаракат алды. Бул тууралуу РИА Новости кабарлады. Такталган маалыматка караганда, жардыруу станцияда жергиликтүү убакыт боюнча саат 8:25 чамасында поезд Кветта шаарынан Пешаварга жөнөөрдүн алдында болгон. Жангечтик жүктөрү менен вокзалга кирип, эл көп чогулган темир жол бекетинин кассасынын жанында теракт жасаган. Анын кесепетинен 24 адам каза болуп, 46 адам жаракат алган деп айтылат кабарда. Бийликтин маалыматына караганда, жардыруу үчүн жоопкерчиликти тыюу салынган, жарым аскерлештирилген Белужистан боштондук армиясы өзүнө алды. Мугалимди тилдеген эненин иши териштирилип, сотко жөнөтүлдү. Бишкектеги номер 57 мектепте мугалимди тилдеп ыйлаткан аялдын иши териштирилип, сотко жөнөтүлдү. Бул тууралуу Ленин райондук милициясынан билдиришти. Милициянын маалыматы боюнча буга чейин сот тармактарга мугалим менен окуучунун энесинин ортосунда чырчыкканы тартылган видео тараган. Териштирүүнүн жүрүшүндө алар тергөө кызматына жеткирилип, мугалим милицияга арыз жазып, 9 октябрда окуучулардын биринин апасы мектепке келип, балдардын көзүнчө тилдеп чыр чыгарганын билдирген. Териштирүүнүн жыйынтыгы менен укук бузуулар кодексинин педагогикалык кызматкерге карата сыйлабагандыкты көрсөтүү негизинде иш ачылып, материалдар райондук сотко жөнөтүлгөн. Аталган берене боюнча эскертүү же 1000 сом айып пул жазасы каралган, чечимди сот кабыл алат. Бул окуядан кийин мугалим мектептен чыгып кеткен.
Казакстанда аскердик тиги учак кулап, бир киши каза болду. Казакстандын Актобе облусунун Мартук районунда аскердик тиги учак кулап, анын ичиндеги 3 кишинин бири каза болду. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматына өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар департаменти билдирди. 2 адам облустук ооруканага жаткырылды. Алардын абалы туруктуу жана оор деп бааланууда. Ми-8 вертолету 9 ноябрь түшкөн мал Сарыжар айылынын алыс эмес аймакта кулаган. Окуя болгон жердеги сүрөттөрдө тиги учактын калдыктары кар баскан талаада күйүп жатканын көрүүгө болот. Коргоо министрлиги машык учурунда тиги учак кулаганын тастыктап, кырсыкка техникалык мүчүлүштүк себеп болгонун божомолдоп жатат. Төрөлүү шаарга салыштырмалуу айылда аз болгон. Статкомдун маалыматы. Кыргызстанда балдардын төрөлүүсү шаарларга салыштырмалуу айылдарда бир нече жыл төмөн болуп келген. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин маалыматында жазылган. 2019-2023 жылдары төрөлүүнүн орточо коэффициенти 2019 шаарларда 3,63 бала, айылдарда 3,22. 2020 жылы шаарларда 3,36, 2,92. 2021 жылы 3,57 шаарларда. 2022 жылы 2,93 шаарларда. 2023 жылы 1,91 шаарларда. Адатта төрөлүү эл чергесинде көбүрөөк деген түшүнүк бар. Жогорудагы маалыматтарга ылайык 2019 жылдан 2022 жылга чейин Кыргызстанда абал тескерисинче болуп, 2023 жылы гана өзгөргөн. Бул эмнеге байланыштуу экени такталган эмес. Акылбек Жапаров жөн жерден эле эс алууга кетүүнү ойлобосо керек. 3 жылдан бери өкмөттү башкарган Акылбек Жапаров чарчаганын айтып, элчилик кызматы алуу менен эс алууга суранса кое бербей коюштубу. Бул боюнча өткөн айдан бери саясий элитада талкуулар жананып, бирок так кеси ачыкталган жок. Сыягы бир мандем жаралган эмеспи? Кызык, эч кимге алданбаган, адамдарды бат эле моютуп коймой сыйкыр бар. Акылбек Жапаров жөн жерден эле башбагандыктан кетүүнү ойлобогондор. Алдыдагы каачылыкты, жалпы кризис саясий кырдаалдарды анализдеп, убагында жылып кетүүнү мерчем деген кербезиби? Айтор бул жагынан түрдүү божомолдор козуп баратат. Бир чети төбөлдөр жылуу жумшак эли Акылбек Жапаровду узатып коюшпаса керек. Жарга такашпайбы? Ал жагы эми көп сөз. Азия Ньюс кезети Булак Арыба Кейжи. Ильхам Алиев Батыш Арменияны жаңы согушка үндөп жатканын айтты. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Батыштагы кээ бир күчтөр Арменияны Түштүк Кавказда жаңы согушка үндөп жатканын айтты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Алиев 2020 жылдын күзүндө болгон 2 Карабах согушу жана 2023 жылдын күзүндөгү антитеррордук операция Армениянын туура кадамдарды баштоосу үчүн жетиштүү фактор болгонун айтты. Бирок эстен чыгарбоо керек болгон маселе бар. Мындай абалга чыдагыс келбеген анти-азербайжандык күчтөр, исламофобдор, азербайжанофобдор кээ бир батыш борборлорунда отургандар бүгүн Арменияны жаңы согушка түртүп жатышат деп белгиледи Азербайжандын президенти. Эске салсак, 2023 жылдын 19 сентябрында Азербайжан Тоолуу Карабахта конституциялык түзүлүштү калыбына келтирүү максатында жергиликтүү антитеррордук чаралар башталганын жарыялаган. 2023 жылдын 20 сентябрында Тоолуу Карабах ок атууну токтотуу жана куралдарын таштай турганын билдирип, Азербайжан бийлигин республикада борбордук деп эсептей турганын жана Баку менен конструктивдүү диалог курууга ниеттенип жатканын маалымдаган. 2023 жылдын 21 сентябрында Евлах шаарында Азербайжан бийлиги менен Карабахтагы армян өкүлдөрү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүп, реинтеграция маселелерин талкуулашкан. Алиевдин өкүлү Элчин Амирбеков Sky News Аравия басылмасына берген маегинде эки тараптын ортосундагы көйгөйлөр бир жолугушууда эле чечилип калбай турганын билдирсе, Карабахтагы армян өкүлдөрү Баку менен жыйынтыкталган келишим болбогонун жана айрым деталдарды макулдашуу керек экенин маалымдаган. Ал эми 2024 жылдын 29 сентябрында таанылбаган Тоолуу Карабах Республикасынын президенти Самвел Шахраманян 2024 жылдын 1 январынан тарта өлкөнү жокко чыгаруу буйругуна кол койгон.